Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бір бөлім темір тордың кийинки алгачкы дем жана кандуу жол. Эркиндиктин ачууда ама. Түндүк тараптан соккон муздак шамал темир дарбазанын кычыраган үнүн коштоп, Адилеттин бетине кар аралаш жаңгырды бүрктү. Анын артында 7 жылдык өмүрүн алган боз дубалдар, бийик күзөт мунаралары жана текенектүү сымдар калды. Бүгүн ал шарттуу түрдө мөөнөтүнөн муурда бошогун туткун. Анын колунда болгону бир аз эскирген кийимдери салынган баштык жана соттолгон деген кара тамга басылган документ гана бар. Адилет тактоп терең дем алды. Бирок бул эркиндиктин абасы ага кубаныч алып келген жок. 7 жыл мурун ал Барбордогу эң мыкты кардиохирургдардын бири эле. Анын колу миңдеген адамдардын жүрөгүн кайра соктурган. Бирок бир гана түн, бир гана ката, балким, ката эмес, адилетсиздик анын жашоосун талкалап салган. Ал өзү жасабаган кылмыш үчүн таасирдүү бирөөнүн күнөөсүн мойнуна алып, медициналык лицензиясынан жана кадр баркынан ажырап, темир торго түшкөн. Эми кайда барам? Деп шыбырады ал өзүнө өзү. Анын жашоосунда эч ким калган эмес. Жубай түрмөгө түшкөндөн 2 жыл өтпөй ажырашууга арыз берген. Дастуру болсо аны эбак эле уткан. Ал чоң жолду көздү ижай кадам таштады. Абактан айылга чейинки жол узак, ал эми чөнтөгүндөгү акчасы жол киреден ашпайт. Ал жол жээгинде тактып өтүп жаткан унааларды карап турду. Күгүн кирип тоо этектериндеги жолду куюу туман каптай баштаган эле. Кырсыктын үнү. Адилет жол жээгиндеги эски отургучта отуруп өткөн жашоосун эстеп жатты. Кенеттен тумандын арасынан дөңгөлөктүн катуу кыйкырыгы, темирдин кагылышкан коркунучтуу үнү жана жарылуунун жаңырыгы угулду. Арадан бир нече секунд өтпөй, тоо боорунан ылдый кулап түшкөн унаанын үнү басылды. Адилеттин денеси бир заматта чыңалып кетти. 7 жылдык абак жашоосу анын сезимдерин өчүрө алган эмес. Ал дарыгер. Бул инстинкт анын канында бар эле. Ал баштыгын жерге таштап үн чыккан тарапка чуркады. Жолдун кескен бурулушунан ылдыйда, терең көктууда оодарылып жаткан кара түстөгү жол тандабас джип көрүндү. Унаанын моторунан түтүн чыгып, бензиндин жыты абаны каптап кеткен. Адилет ылдый көздөй тайгаланып түшүп, унаага жакындады. Кимдир бирөө барбы? Деп кекирди ал. Жооп ордуна алсыз ый угулду. Бул Наристинин ыя эле. Адилет унаанын эшигин ачууга аракет кылды, бирок темирлер ийилип, эшик бекем жабылып калган. Ал жерден чоңураак ташты алып, артка айнекти талкалап жиберди. Ичиндеги көрүнүш үрүү учурарлык эле. Айдоочу орундугундагы эркек киши канга боелуп, эбак эле жан бергендей көрүнү. Ал эми арткы орундукта коопсуздук креслосуна байланган. 5 жаштардагы кичинекей бала шок абалында айлап жаткан. Эски колдордун карадан тирилиши. Адилет унаанын ичине сайлап кирди. Бензиндин жыты күчөп, каалаган угутунда жарылуу болушу мүмкүн эле. Анын жүрөгү тез согуп, колу титирей баштады. Токто, Адилет. Сен азыр соттолгон адам эмес басың. Сен хирургсуң. Деп өзүнө өзү буйрук берди. Ал баланын абалын тез текшерди. Баланын оң буту темирлердин ортосунда кысылып калган, ал эми маңдайынан кан тактобой агып жаткан. Коркпо, баатырым. Мен сени азыр чыгарам, деди Адилет жумшак үн менен. Ал өзүнүн эски күрмөсүн чечип, баланын маңдайындагы жараны катуу таңып койду. Андан кийин унаанын ичинде жаткан темир бөлүгүн алып, ырчак катары колдонуп, баланын бутун кыскан темирди жылдырууга аракет кылды. Бул үчүн ага бардык күчүн жумшоого туура келди. Абактын оор жумуштарында катып калган бул чуңдары чыңалып, акыры темир бошоду. Ал баланы абайлап кучагына алып, терезеден сыртка чыкты. Унаадан алыстап дөбөгө чыга бергенде, артта катуу жарылуу болду. Оттун жалыны көгүмдү жарык кылып, Адилеттин жүзүн жылытты. Ал баланы чөптүн үстүнө жаткырып, кайрадан текшере баштады. Баланын дем алуусу оорлоп бараткан.
Тез арада декомпрессия керек. Өпкөсүнө аба толуп кетти, пневмоторакс деп шыбырады Адилет. Анын жанында эч кандай медициналык аспап жок эле. Болгону чөнтөгүндөгү түрмөдөн белекке берилген кичинекей бүктөмө бычак жана жанында жаткан сынган унаанын антеннасы гана бар болчу. Бул акылсыздык эле. Эгер ал ийгиликсиз болсо, баланы өлтүрүп алышы мүмкүн. Ал эми шарттуу түрдө бошогон адам үчүн бул кайрадан өмүр бою түрмөгө кайтуу дегенди билдирет. Бирок ал балага карат. Баланын көздөрү жумулуп, өңү көгөрүп бараткан. Адилет чечим кабыл алды. Көчөдөгү операция. Адилет бычакты отко, жанып жаткан унаанын жалына тийгизип дезинфекциялады. Колунун титирүүсү заматта басылды. 7 жылдан бери кармабаган скальпелдин ордуна бычак анын колунда хирургиялык аспаптай бекем турду. Ал баланын кабыргаларынын ортосун таап, этияттык менен терини кести. Андан кийин антеннанын ички түтүкчөсүн ошол жерге киргизди. Түтүкчөдөн аба шш эткен үн менен чыга баштады. Бала терең дем алып көкүрөгү көтөрүлдү. Өңү кайрадан калыбына келе баштады. Адилет жерге отура калды. Анын бүт денесинен тер агып жатты. Ал жаңа эли бир өмүрдү сактап калды. Бирок алдыда аны эмне күтүп турат? Алыстан тез жардамдын жана полициянын сиреналары угулду. Адилет ордунан туруп, туман каптаган жолду карат. Ал ким экенин, түрмөдөн жаңа эле чыкканын түшүндүрө алабы? Же бул мыйзамсыз медициналык кийлигишөө катары бааланып, анын жаңы башталган эркиндиги ушул жерден бүтөбү? Адилет баланы кучактап жол жээгине чыкты. Анын ак халаты жок эле, бирок анын жүрөгүндөгү Гиппократтын анты эч качан өшкөн эмес. 2 бөлүм. Мыйзамдын суроосу жана куткарылган өмүрдүн баасы. Сиреналардын жаңырыгы. Түн ичиндеги туманды кызыл көк түстөгү жарыктар жарып өттү. Тез жардам унаасы жана 2 полиция унаасы кырсык болгон жерге жетип келишти. Адилет жол жээгинде жарылган унаанын отуна карабай, баланы кучактап туруп калды. Анын бүт денеси калтырап жатты. Бул калтыроо коркуудан эмес, 7 жылдан бери уктап жаткан хирургиялык инстинкттин капсынан ойгонуп, бүткүл нерв системасын чыңаганынан эле. Полиция кызматкерлери унааларынан атып чыгышып, куралдарын даярдашты. Алар үчүн жол жээгиндеги канга боелгон тирүү суук адам кылмышкер болушу мүмкүн эле. Колуңду көтөр. Баланы жерге жаткыр. Деп кыйкырды жаш офицер, тапанчасын Адилетке кезеп. Адилет кыймылдаган жок. Ал наристени жерге жаткыра албайт эле. Наристенин көкүрөгүндөгү антеннадан жасалган түтүкчө анын жалгыз дем алуу жолу болчу. Кичинекей эле ката баланы өлүмгө алып келмек. Мен дарыгермин. Балага жардам керек. Анын өкпөсү кысылып жатат, деди Адилет. Анын үнү ушунчалык сабырдуу жана терең чыккандыктан офицер бир азга олку-солку боло түштү. Ошол учурда тез жардамдын дарыгери, жашы 40-тардан ашып калган Бакит аттуу тажрыйбалуу адис чуркап келди. Ал Адилеттин колундагы баланы жана анын көкүрөгүндөгү түтүкчөнү көргөндө көздөрү алайып кетти. Бул эмне? Ким жасады? Бакит баланын тамырын кармап дем алуусун текшерди. Чоң ийне жок болчу. Антеннаны колдондум. Клапандык пневмоторакс деп кыска жооп берди Адилет. Бакит Адилеттин көздөрүнө тийгиле карат. Бул медициналык терминдерди жана мындай чеберчиликти жөнөкөй адам билмек эмес. Ал баланы абайлап алып, тез жардам унаасына көздөй жөнөдү. Тез. Операциялык бөлүмгө кабарлагыла. Деп кыйкырды ал кесиптештерине. Түрмөдөн чыккан каарман. Бала алып кетилгенден кийин Адилет кайрадан жалгыз калды. Полиция офицери анын колуна кисен салып, унаанын капталына такат. Атың ким? Эмне үчүн бул жердесиң? Деди офицер, Адилеттин чөнтөгүн текшерип. Адилеттин документтери табылганда офицердин жүзү өзгөрдү. Адилет Султанов. 7 жылга соттолгон. Бүгүн гана абактан чыгыптырсың, деди офицер таң калып. Сен хирург белең.
Ооба, деди Адилет жердей карап. Соттолгон адамдын медициналык иш жүргүзүүгө укугу жок. Сен баланы куткарам деп жатып, аны өлтүрүп алышың мүмкүн эле. Мыйзам боюнча бул оор кылмыш, деди офицер Адилетти полиция унаасынын арткы орундугуна отургузуп жатып. Адилет унчуккан жок. Ал мыйзамды жакшы билчү. Бирок ал ошол учурда мыйзам жөнүндө эмес, Наристинин көздөрү жөнүндө ойлоп жатты. Эгер ал ошол операцияны жасабаса, бала тез жардам келгенче демейгип өлмөк. Ооруканадагы чыңалуу. Адилетти түз эле райондук полиция бөлүмүнө эмес, ооруканага алып келишти. Себеби ал кырсыктын жалгыз күбөсү жана баланын өмүрүн сактап калган адам катары көрсөтмө бериши керек эле. Оорукананын коридорунда ызы-чуу башталды. Көрсө, кырсыкка учураган унаанын ээси, шаардагы таасирдүү ишкер, белгилүү меценат Руслан Мырзаевдин үй бүлөсү экен. Унаада анын жалгыз уулу 5 жашар Эмер бара жаткан. Айдоочусу Мырзаевдин ишенимдүү адамы болгон, ал кырсык болгон жерде каза болгон. Руслан Мырзаев ооруканага жетип келгенде анын жүзүндөгү коркуу сезими кардуулукка айланып турган. Ал баланы куткарган адамдын ким экенин билгиси келди. Кайда ал? Баламды ким алып чыкты? Деп сурады ал башкы дарыгерден. Полиция кызматкери Адилетти көрсөттү. Адилет дубалга сүйөнүп колундагы кисенди жашырууга аракет кылып турду. Анын үстү башы кан жанамай, чачтары уйпаланган. Руслан Мырзаев Адилетке жакындап келди. Ал анын көздөрүнө тийгиле карап, бир азга унчукпай турду. Сиз баламды алып чыгыптырсыз. Дарыгерлер айтышты, эгер сиз ошол түтүкчөнү кайбогондо, Эмер жетпей калмак экен. Рахмат сизге, деди Руслан, колун сунуп. Бирок офицер артого түштү. Мырзаев мырза, бул адам мурдагы соттолгон адам. Бүгүн гана абактан чыккан. Анын медициналык лицензиясы жок. Биз аны мыйзамсыз операция жасаганы үчүн кармадык. Русландын сунган колу абада тактоп калды. Анын көздөрүндө шектенүү пайда болду. Анын баалуу уулуна түрмөдөн жаңа чыккан, колу канга боелгон адам тийгени аны чочулатып койду. Жалгыздыктын сууктуу бала. Адилетти ошол эле түнү убактылуу кармоочу жайга алып кетишти. Ал темир тордун артында отуруп, терезеден көрүнгөн айды карап турду. 7 жылдан кийинки биринчи эркин түнү кайрадан темир тор артында өтүп жаткан эле. Ага эч ким тамак берген жок, эч ким жылуу сөз айткан жок. Ал үчүн баары бүткөндөй сезилди. Эмне үчүн мен тактагон жокмун? Эмне үчүн өтүп кете берген жокмун? Деп ойлоду ал. Бирок ичинен ал туура кылганын билчү. Эртеси күнү Адилетке күтүлбөгөн кынык келди. Бул кечээки тез жардамдын дарыгери Бакит эле. Салам кесиптеш, деди Бакит темир тордун артынан. Сенин ким экениңди изилдеп көрдүм. Адилет Султанов. 7 жыл мурун улуттук кардиохирургия борборунун эң жаш жана таланттуу хирургу болгон экенсиң. Сенин ишиң боюнча көп күмөндүү жагдайлар бар экенин да уктум. Адилет башын көтөрдү. Бала кандай? Эмер тирүүбү? Деп сурады ал. Түнү бою операцияда болдук. Сенин кайгон түтүкчүң өпкөнү жарылуудан сактап калыптыр. Бала тирүү, бирок абалы оор. Руслан Мырзаев сага адвокат жалдаптыр. Бирок полиция сени коюп бергиси жок. Алар сени абактан чыгар замат кылмыш жасат деп көрсөткүсү келип жатышат. Жаңы коркунуч. Ошол учурда бөлүмгө Мырзаевдин адвокаты кирип келди. Анын жүзү өтө улуттуу эле. Адилет мырза, Мырзаев сиздин баатырдыгыңызды баалайт. Бирок бир маселе бар. Кырсык болгон унаада Эмерден башка дагы бир маанилүү нерсе болгон. Бул өтө баалуу документтер салынган кара баштык. Ал баштык кырсык болгон жерде жок. Сиз баланы алып чыкканда ал баштыкты көрдүңүзбү? Адилет таңкала карат. Жок, мен баланы гана ойлоп жаткам. Унаа жарылып кетти, ичинде эч нерсе калган жок.
Полиция сизди кырсыкты пайдаланып, баалуу документтерди уурдап кетти деп шекшип жатат. Эгер сиз ал документтердин кайда экенин айтпасаңыз, сизге кошумча кылмыш иши ачылат, деди адвокат муздак үн менен. Адилет жылмайып койду. Бул ачуу жылмаюу эле. 7 жыл мурун да мени ушундай айыпташкан. Бирөөнүн күнөөсүн мага жабышкан. Эми дагыбы. Менин колумда баланын өмүрүнөн башка эч нерсе болгон эмес. Адилет кайрадан тузакка түшкөнүн түшүндү. Бул кырсык жөнөкөй кырсык эмес экени, анын артында чоң саясий же криминалдык уюмдар жатканы билинип калды. Ал эми ал ортодогу курмандык. Бирок алдыда аны күтүлбөгөн бурулуш күтүп турган. Эмирдин абалы кескин начарлап, ооруканадагы дарыгерлер эч нерсе кыла албай калышты. Руслан Мырзаевге бир гана адам жардам бере алат эле. Ал түрмөдө отурган Адилет, 3 бөлүм, скальпелдин кайтып келиши жана өлүм менен өмүрдүн ортосундагы тандоо. Түнкү чалуу жана коркунучтуу чечим. Райондук оорукананын реанимация бөлүмүндөгү мониторлордун үнү тынымсыз пип-пип деп согуп, Эмирдин абалы кескин начарлап баратканын билдирип жатты. Башкы дарыгер жана Бакит Наристинин жанында алсыз турушту. Кырсыктан улам Эмирдин жүрөк кабыкчасына кан толуп, жүрөктүн согушун токтотуп жаткан жүрөк тампонадасы. Бул жерде жөнөкөй хирургдун күчү жетпейт. Жүрөктү ачып, ички кан агууну токтотушубуз керек. Бизде мындай тажрыйбалуу кардиохирург жок, деди Бакит үмүтсүз. Руслан Мырзаев терезенин артынан уулун карап, тиштерин кычыратты. Ал дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири болсо да, азыр анын байлыгы бир тыйынга да арзыбай калды. Убакыт саналуу эле. Адилет Султанов кайда? Деп сурады Руслан катуу үн менен. Ал полиция бөлүмүндө тергөө астында, деп жооп берди Бакит. Аны тезинен бул жакка алып келгиле. Эгер ал баламды сактап калса, мен ага бардык нерсени убада кылам. Руслан полиция башчысына чалып, өзүнүн бардык таасирин колдонду. Түрмөдөн операциялык столго чейин. Адилет темир тор артында отуруп, өзүнүн келечегин эмес, ошол кичинекей баланын тагдырын ойлоп жаткан. Кенеттен камеранын эшиги катуу ачылып, полиция башчысы жана Руслан Мырзаевдин күзөтчүлөрү кирип келишти. Султанов, тезинен. Балага операция керек, деди полиция башчысы анын кисендерин чечип жатып. Адилетти ооруканага унаа менен эмес, учуп баргандай жеткиришти. Оорукананын коридорунда аны Бакит тосуп алды. Адилет, Эмир өлүп жатат. Жүрөк тампонадасы. Сен гана жасай аласың. Бакит ага хирургиялык кийимдерди сунду. Адилет тактоп калды. Анын колу акыркы жолу скальпелди 7 жыл мурун кармаган. Ошол 7 жыл анын ишени мен талкалап салган эле. Ал Руслан Мырзаевди карат. Мен соттолгон адаммын. Лицензиям жок. Эгер бир нерсе болсо, мени кайра камайсызбы? Деп сурады Адилет. Руслан анын көздөрүнө тийгиле карап, мындай деди. Эгер баламды куткарып калсаң, сени түрмөгө отургузган адамдарды өзүм таап берем. Сенин атыңда актайм. Бул менин сөзүм. 7 жылдык тыныгуудан кийинки алгачкы кесүү. Адилет операциялык бөлмөгө кирди. Колун жууп жатканда 7 жылдык азаптуу күндөр түрмөнүн суук дубалдары эсинен чыгып кетти. Ал кайрадан дарыгер болду. Анын колунун титирүүсү заматта басылып, денесине муздак бир сабырдуулук орноду. Операция башталды. Бүтүндөй оорукананын жамааты демин ичине катып, терезеден карап турушту. Бакит ага жардам берип жатты. Скальпель, деди Адилет, бул сөз анын оозунан 7 жылдан кийин биринчи жолу чыкты. Ал Эмирдин көкүрөгүн этияттык менен ачып, жүрөккө жетти. Жүрөктүн кабыгы канга толуп калыптыр. Бир аз кечиккенде жүрөк сокпой калмак. Адилет канды тазалап, кан агып жаткан тамырды тапты. Бул өтө ичке жана кыйын жерде эле. Ал ийнени алып тийге баштады.
Анын кыймыл аракети ушунчалык чебер болгондуктан Бакит таң калганын жашыра алган жок. Бул жөн эле хирургия эмес, бул искусство деп ойлоду ал. Операция 3 саатка созулду. Акыры монитордогу жүрүктүн согушу туруктуу жана күчтүү боло баштады. Адилет маскасын чечип, терең дем алды. Анын чекесинен тер агып жатты. Ал жашайт, деди Адилет Бакитке. Кара баштыктын сыры ачыла баштады. Операциядан кийин Адилет коридорго чыкканда Руслан Мырзаев аны кучактап алды. Рахмат Сага. Сенин карызыңды эч качан унутпайм, деди ал. Бирок ошол эле учурда ооруканага полициянын тергөөчүлөрү күлешти. Алардын колунда кырсык болгон жердеги камералардын видеолору бар эле. Султанов, биз видеону текшердик. Сиз баланы алып чыккандан кийин унаа жарыла электе дагы бир адам унаага жакындаганын көрдүк. Ал адам кара баштыкты алып качып кеткен. Бул сиз эмес экенсиз, деди тергөөчү. Адилеттин ичинен бир нерсе зык этти. Демек кырсык атайлап уюштурулган. Кимдир бирөө ошол документтерди алуу үчүн Эмирдин өмүрүн курмандыкка чалууга даяр болгон. Руслан Мырзаевдин жүзү каардуу болуп кетти. Демек бул покушение, өлтүрүүгө аракет. Айдоочум өлдү, уулум өлүм алдында калды. Мунун артында ким турганын билем. Жаңы тузак. Тергөөчү Адилетке жакындап, анын колуна кайрадан кисен салууга аракет кылды. Султанов, сизди уурдоо боюнча айыптоодон бошоттук, бирок сиз дагы деле шарттуу түрдө бошогон адамсыз. Сиз мыйзамсыз түрдө операция жасадыңыз. Мыйзам боюнча сиз кайрадан абакка кайтышыңыз керек. Тактагула. Руслан Мырзаев полициянын жолун тароду. Ал менин уулумду куткарды. Эгер аны алып кетсеңер, мени менен иш кыласыңар. Бирок ошол учурда оорукананын жарыгы өчүп калды. Реанимация бөлүмүнөн автоматтын үндөрү угулду. Көрсө, кылмышкерлер баштык менен чектелбестен Эмирди жок кылуу үчүн ооруканага келишкен экен. Адилет Русланды жерге басып калды. Күзөтчүлөрүңүз кайда? Алар Эмирге баратат, деп пикирди Адилет. 4 бөлүм, ооруканадагы курчоо жана кандуу түн. Караңгылыктагы мергенчилер. Оорукананын жарыгы өчүп, коридордогу пип-пип деген үндөр бир заматта өчкөндө реанимация бөлүмүнө коркунучтуу жымжырттык орноду. Бирок бул жымжырттык көпкө созулган жок. Бир нече секунддан кийин төмөнкү кабаттан автоматтын дүңгүрөгөн үнү жана айнектердин талкаланганы угулду. Адилет Руслан Мырзаевди жерге басып калып дубалга таянды. Анын жүрөгү тез согуп жатты, бирок бул коркуу эмес, абактын оор шарттарында калыптанган сергектик эле. Эмир. Уулум. Руслан Мырзаев караңгыда жанталашып, реанимациянын эшигин көздөй умтулду. Тактоңуз. Адилет анын колунан катуу кармап калды. Алар дал ошол жакка баратышат. Сиздин күзөтчүлөрүңүз кайда? Алар төмөндө кире бериште калышкан. Мен мындай болорун күткөн эмесмин, деди Руслан үнү калтырап. Коридорда оор үтүктөрдүн дабышы жана рациянын үнү угулду. Нысана 2 кабатта, реанимацияда. Баланы жок кылгыла, күбөлөрдү калтырбагыла деген муздак буйрук жаңырып өттү. Куралсыз хирургдун тактикасы. Адилет Эмирдин палатасына сойлуп кирди. Наристе наркоздон чыга элек аппараттардын жарыгы өчкөнү менен резервдик батареялар бир аз убакытка жетет эле. Бирок Эмирге азыр аппарат эмес, коопсуздук керек болчу. Бакит. Адилет караңгыда жаткан дарыгерди тапты. Бакит коркуудан титиреп керебеттин астына тыгылып калыптыр. Мага жардам бер. Баланы башка жакка көчүрүшүбүз керек. Кайда? Алар бардык жерде. Бизди өлтүрүшөт, деди Бакит иламсырап. Коркпо, мен аларды тосум. Сен Руслан менен бирге Эмирди тейлөөчү лифт аркылуу жертөлөгө алып түш. Ал жакта лаборатория бар, ошол жерде бекингиле. Адилет чечкенди сүйрөдү.
Адилет коридорго чыгып өзүнүн куралдарын даярдай баштады. Ал куралдуу кылмышкерлерге каршы чыга албайт эле, бирок ал хирург, демек, ал адамдын анатомиясын жана оорукананын химиялык курамын жакшы билет. Ал дары-дармек сакталган бөлмөгө кирип, 2 чоң баллон кычкылтек кислород жана бир нече флакон эфирди алды. Ошондой эле хирургиялык спиртти коридордун полуна чачып жиберди. Кандуу беттеш. 3 кылмышкер реанимациянын коридоруна кирип келишти. Алардын колунда үн баскычы, глушитель орнотулган автоматтар бар эле. Алар Эмердин палатасына жакындаганда, Адилет караңгы бурчтан чыгып, биринчи баллондун клапанын ачып, от алдыргычты, зажигалка таштап жиберди. Гүрс. Катуу жарлуу жана оттун жалыны коридорду каптап кетти. Спирт чачылган пол заматта жанып, кылмышкерлердин жолун тароду. Биринчиси атка оранып, бакырып жерге кулады. Калган экөө артка чегинүүгө аракет кылышты, бирок Адилет алардын бирине хирургиялык скальпелди көздөй ыргытты. Скальпель кылмышкердин колуна тийип, автоматы жерге түштү. Адилет алдыга атылып, экинчи кылмышкердин колундагы автоматты тартып алууга аракет кылды. Ал абактын катаал салгылашууларында үйрөнгөн ыкмаларын колдонуп, каршылашынын тизисине катуу тепти. Бирок үчүнчү кылмышкер автоматтын дүмбөсү менен Адилеттин желкесине сокту. Адилеттин көз алды караңгылап жерге кулады. Кылмышкер ага куралын кезеди. Сен кимсиң, шал? Сенин ишиң эме? Деп ачууланды ал. Бир аз кечиккенде Адилеттин өмүрү ушул жерден бүтмөк. Бирок күтүлбөгөн жерден коридордун экинчи тарабынан Руслан Мырзаевдин күзөтчүлөрү жетип келишти. Атышуу башталды. Чыккынчынын жүзү. Атышуудан кийин оорукананын жарыгы кайрадан күйдү. Кылмышкерлердин көбү жок кылынды, бирөөсү гана качып кетүүгө үлгүрдү. Адилет башын кармап, дубалга сүйүнүп отурду. Анын ак халаты жаңы эле кийген, кайрадан канга боелгон эле. Руслан Мырзаев Адилеттин жанына чуркап келди. Адилет, сен тирүүсүңбү? Эмерди куткарып кеттик, ал аман эсен. Деди ал сүйүнүп. Бирок Адилеттин көздөрү коридордо жаткан өлүктөрдүн бирине кадалып калды. Ал Русландын жеке күзөтчүлөрүнүн бири эле. Бирок ал Русланды каргоп жатып эмес, кылмышкерлер тарабында согушуп жатып өлгөн. Руслан мырза, деди Адилет араң сүйлөп. Сиздин жаныңыздагы эң ишенимдүү адамыңыз чыккынчы. Бул күзөтчү кылмышкерлерге жол ачып берген. Сиз издеген кара баштык жана документтер жөн жерден жоголгон эмес. Русландын өңү кубарып кетти. Бул болушу мүмкүн эмес. Ал мага 10 жылдан бери кызмат кылат эле. 7 жыл мурун мени да ушундай ишенимдүү адамдарым сатып кетишкен, деди Адилет ачуу жылмайып. Жаңы табышмак, кара баштыктын ичинде эмне бар? Ошол учурда полициянын тергөөчүсү келип, Адилетке бир кагазды сунду. Султанов, сиздин ишиңиз боюнча жаңы жагдайлар ачылды. 7 жыл мурун сиздин лицензияңызды алып, түрмөгө отургузууга негиз болгон медициналык экспертиза жасалма экени аныкталды. Ал экспертизага кол койгон адам азыркы саламаттыкты сактоо министринин орун басары Саматов экен. Адилеттин колу титиреп кетти. Саматов. Ошол кездеги анын башка тандашы. Ал эми Мырзаевдин унаасынан жоголгон кара баштыкта Саматовдун жана башка чоң чиновниктердин коррупциялык иштери боюнча далилдер бар болчу деп улантты тергөөчү. Руслан Мырзаев ал документтерди жарыялоону пландап жаткан. Ошол себептүү кырсык уюштурулган. Адилет эми баарын түшүндү. Бул жөн гана кокустук эмес эле. Тагдыраны абактан чыгарар замат кайрадан өзүнүн өткөн жашоосундагы душмандары менен беттештирген. Ал эми Эмерди куткаруу анын атын актоонун башталышы гана болчу. Үмүттүн шооласы. Бир жумадан кийин Эмердин абалы жакшырып палатага катарылды. Наристи көздөрүн ачып атасын жана анын жанында турган Адилетти көрдү. Ата, бул байке ким? Деп сурады Эмер алсыз үн менен. Руслан Мырзаев Адилеттин колун катуу кысып мындай деди.
Бул сенин периштең, балам. Бул доктор Адилет, ал сени гана эмес, биздин үй бүлөбүздү да сактап калды. Адилет палатадан чыгып, оорукананын бакчасына барып отурду. Анын колундагы кисендер эбак алынган. Эми ал кылмышкер эмес. Бирок алдыда Саматов жана анын артында турган күчтөр менен чоң күрөш күтүп турганын сезип жатты. Кенеттен анын жанына бир кара түстөгү унаа келип тактоду. Унаадан белгисиз бирөө түшүп, Адилетке конверт сунду. Бул сиз издеген кара баштыктын ичиндеги документтердин көчүрмөсү. Руслан Мырзаев сизге ишенет. Эми кезегиңиз, доктор. Өч алууну баштайсызбы же кечирисизби? Адилет конвертти алып асманды карады. Мен кечирүү үчүн өтө көп убакытты жоготтум, деди ал муздак үн менен. 5 бөлүм. Адилеттүүлүктүн башталышы жана эски душмандын жүзү. Документтердин ачуу ушундугу. Оорукананын бакчасындагы отургучта отурган Адилеттин колундагы конверт оор сезилди. Ал абайлап ичин ачып документтерди барактай баштады. Анын көздөрү саптардын арасынан тааныш сымдарды, даталарды жана медициналык отчетторду издеп жатты. Бир нече мүнөттөн кийин Адилеттин өңү барып деми кысылды. Бул документтерде 7 жыл мурун ал жасабаган операциянын чыныгы баяны жазылган эле. Көрсө, ошол кездеги Саматов баштаган топ чет элдик байкардарлар үчүн мыйзамсыз орган алмаштыруу, трансплантация менен алектенишкен экен. Адилетти болсо пландалган операцияда ката кетирип, бейтапты өлтүрүп алды деп күнөөлөп, анын аркасы менен өздөрүнүн кара иштерин жаап жашырышкан. Демек, ошол бейтап өлгөн эмес. Аны жөн гана орган үчүн колдонушкан деп шыбырады Адилет тиштерин кычыратып. Анын бүткүл өмүрү кадр барка Саматовдун мансабы үчүн курмандыкка чалынган экен. Конверттин эң түбүндө кичинекей бир сүрөт бар эле. Ал сүрөттү Саматов жана анын жанында Адилеттин 7 жыл мурунку жакын досу, ага каршы көрсөтмө берген Канат турган. Алар кучакташып шампан ичип жатышкан. Бул чыккынчылыктын эң ачык далили эле. Саматовдун коркуусу. Ошол эле учурда Саламаттыкты сактоо министрлигинин имаратында Саматов өзүнүн люкс кабинетинде тынчсызданып ары-бери басып жатты. Анын колундагы телефон тынбай шыңгырап, кырсык болгон жерден кара баштыктын жоголгону тууралуу кабарлар келип жаткан. Кандайча жоголот? Ал жерде менин бүткүл жашоом бар болчу. Деп бакырды ал телефонго. Султановчу. Ал аман калыптырбы? Ооба, мырза. Ал Эмир Мырзаевдин өмүрүн сактап калды. Азыр Руслан Мырзаев аны өз калканына алды, деди телефондогу коркунучтуу үн. Саматов отургушка алсыз кулады. Адилет Султанов бул анын өткөн жашоосундагы эң чоң коркунучу. Эгер Адилет чындыкты билсе, Саматовдун министрлик тактысы эле эмес, эркиндиги да бүтөт. Тезинен. Деди Саматов көздөрү каардуу жанып. Полициядагы биздин адамдарга айткыла. Султановду кандай жол менен болбосун кайра абакка кайтарышсын. Аны мыйзамсыз операция жасап баланы майып кылды деп айыптагыла. Экспертизаны мен өзүм бүтүрөм. Руслан Мырзаевдин пландары. Эртеси күнү Руслан Мырзаев Адилетти өзүнүн коопсуз резиденциясына чакыртты. Эмирдин абалы турукташып, ал үндөгү реанимациялык палатага которулган. Адилет резиденцияга келгенде Руслан аны чоң кабинетте тосуп алды. Стөлдүн үстүндө кечээки конверттин көчүрмөлөрү жаткан. Адилет, мен баарын угудум, деди Руслан сабырдуу үн менен. Саматов сени жөн эле каматпастан, сенин тагдырыңды талкалаптыр. Анын кылып жаткан иштери бул медицина эмес, бул кылмыштуу бизнес. Ал менин уулумду ошол документтер үчүн өлтүргүсү келген. Мен ага жол бербейм, деди Адилет нык үн менен. Мен 7 жыл үнсүз отурдум. Эми кезек меники. Мага болгону хирургиялык лицензиямды кайтарып берүүгө жардам бериңиз. Мен кайрадан дарыгер болгум келет. Лицензияны кайтаруу оңой эмес, деди Руслан, бирок биз Саматовду өз оюнунда жеңебиз. Эртең Барбордо чоң медициналык форум өтөт.
Ал жерде Саматов Кыргызстандын медицинасынын келечеги деген темада баяндама жасайт. Биз ошол жерде анын жүзүн ачабыз. Сага бир гана нерсе керек. Сен ошол жерге барып, 7 жыл мурунку чындыкты бүткүл коомчулукка айтып беришиң керек. Эски ооруканага зыярат. Форумга чейин Адилет 7 жыл мурун иштеген ооруканасына барууну чечти. Ал жер анын жаштыгынын, ийгилигинин жана куулаганынын күбөсү эле. Ал оорукананын коридорунда басып баратканда эски кесиптештери аны таанып, таң калып карап жатышты. Бирлери коркуп качышса, бирлери аяган көздөрү менен узатып жатты. Адилет өзүнүн мурунку кабинетинин алдына келди. Азыр ал жерде анын эски досу Канат отурчу. Адилет эшикти ачып киргенде Канат телефон менен сүйлөшүп жаткан. Адилетти көргөндө анын колундагы телефону жерге түшүп кетти. Адилет, сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Канаттын үнү титиреп чыкты. Салам, Канат, 7 жыл мурун мени сатып жатканда Саматов сага эмнени убада кылган? Мына бул кабинетти би. Же акчаныбы? Адилет жай кадам менен ага жакындады. Мен аргасыз болгом. Алар мени өлтүрөбүз деп коркутушкан. Канат дубалга такалды. Коркпо, Канат, мен сени өлтүрүүгө келген жокмун. Мен сага бир мүмкүнчүлүк бергени келдим. Эртеңки форумда Саматовго каршы көрсөтмө бересиң. Эгер чындыкты айтсаң, мен сени кечиришим мүмкүн. Эгер айтпасаң, бул документтер прокуратурага кетет. Адилет үстөлгө бир нече кагазды таштап чыгып кетти. Канат кагаздарды карап жерге отуруп калды. Ал Адилеттин колунда ушунчалык чоң далилдер бар экенин билген эмес. Тузак жана камоо аракеттери. Кечинде Адилет Русландын резиденциясынан чыгып, өзүнүн кичинекей ижарага алган батирин көздөй баратканда, анын жолун 3 полиция унаасы тароп калды. Султанов Адилет, сиз Эмир Мырзаевге мыйзамсыз медициналык кийлигишүү жасап, анын ден соолугуна оор зыян келтирди деген айып менен кармаласыз. Деди атайын келген тергөөчү. Адилет жылмайып койду. Саматовдун соккусу күтүлгөндөй эле болду. Экспертизанын жыйынтыгы кайда? Деп сурады Адилет. Мына Саламаттыкты сактоо министрлигинин расмий корутундусу. Сиздин жасаган операцияңыз баланын жүрөгүнө калыбына келгис зыян алып келди деп жазылган, деди тергөөчү колундагы кагазды көрсөтүп. Бирок дал ошол учурда Руслан Мырзаевдин адвокаты жана жеке дарыгерлер тобу келип калышты. Тактагула. Бизде көз карандысыз экспертизанын жыйынтыгы бар. Баланын абалы эң сонун жана Султановдун операциясы аны өлүмдөн сактап калганын эл аралык адистер тастыкташты. Бул жерде документтерди жасалмалоо фактысы бар. Деди адвокат. Тергөөчү олку-солку боло баштады. Ал Мырзаев менен Саматовдун ортосундагы чоң согуштун курмандыгы болгусу келген жок. Султановду кое бергиле, деди адвокат телефонду тергөөчүгө берип. Телефондун ары жагында Ички иштер министрлигинин жогорку жетекчисинин үнү угулду. Адилет эркиндикти калды. Бирок ал Саматов эми тактобосун, анын кийинки кадамы андан да кооптуу болорун билчү. Форум алдындагы түн. Форум башталарга бир нече саат калганда Адилет Руслан Мырзаев менен акыркы ирет сүйлөштү. Адилет, сенин коопсуздугуң үчүн тынчсызданып жатам. Саматов бурчка такалды. Ал азыр жараланган карышкыр сыяктуу, деди Руслан. Мен 7 жыл бою ошол бурчта отургам, Руслан, эми анын кезеги, деди Адилет өзүнүн эски хирургиялык кийимин кийип жатып. Ал эртең форумга соттолгон адам катары эмес, дарыгер катары барууну чечти. Ошол учурда Адилетке белгисиз номурдан хабарлама келди. Канат өлдү. Ал өзүн өзү өлтүрдү деп жатышат. Документтерди бербесең, кийинкиси сенсиң. Адилеттин колундагы телефон жерге түшүп кетти. Канат, анын эски досу, чыккынчы болсо да, чындыкты айта турган жалгыз күбө эле. Саматов аны жок кылды.
Адилеттин көздөрүнөн жаш эмес, от чачырап чыкты. Эми ал Саматовду жөн эле кызматтан кетирбестен, аны түбөлүккө жок кылууга ант берди. 6 бөлүм. Медициналык форумдагы өлүм жана тирилген шындык. Акыркы даярдык жана Канаттын элеси. Канаттын өлүмү тууралуу кабар Адилеттин жүрөгүнө терең жара салды. Ал Канатты 7 жыл мурун аны саткан чыккынчы катары эмес, бала кездеги эң жакын досу катары эстеп жатты. Саматов Канаттын оозун түбөлүккө жапты, бирок ал муну менен Адилетти тактата алган жок. Тескерисинче, Адилеттин ичиндеги адилеттүүлүк оту өчпөс жалынга айланды. Форум боло турган күнү Адилет Руслан Мырзаевдин резиденциясында таң атпай турду. Ал өзүнүн эски, бирок таптаза хирургиялык формасын кийди. 7 жыл абактын боз кийимин кийип жүрсө да, бул ак халат ага азыр гана тигилгендей жарашып турду. Адилет, бүгүн сен жалгыз эмессиң, деди Руслан Мырзаев анын ийнине колун коюп. Менин күзөтчүлөрүм залдын ар бир бурчунда болот. Саматов сени каматып же жок кылып жиберүүгө аракет кылат. Бирок биз чындыкты түз эфир аркылуу бүт өлкөгө көрсөтөбүз. Рахмат, Руслан, мен бүгүн соттолгон Султанов эмес, хирург Султанов катары барам. Канаттын каны үчүн, Эмирдин өмүрү үчүн жана өзүмдүн акталбаган намысым үчүн, деди Адилет муздак үн менен. Салтанаттуу форум жана Саматовдун калпы. Барборду Конгресс холлго өлкөнүн эң алдыңкы дарыгерлери, чет элдик коноктор жана жогорку даражалуу чиновниктер чогулду. Саматов өзүнүн кымбат баалуу костюмун кийип, сахнада сыймыктуу басып жүрдү. Ал бүгүн өзүнүн жаңы медициналык программасын тааныштырып, министрлик тактысына бир кадам жакындамак. Биздин максат ар бир жаранга сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү. Коррупцияны жоюп, таза кадрларда алып келүү. Саматовдун бул сөздөрү залда катуу кол чабуулар менен каштолду. Адилет залдын эң арткы катарында баш кийимин баса кийип, Саматовдун ар бир сөзүн угуп турду. Бул сөздөр ага ушунчалык жийиркеничтүү угулуп жатты. Анткени ал бул тазалыктын артында канчалаган адамдардын тагдыры талкаланганын, мыйзамсыз орган сатуу кылмыштары жатканын жакшы билчү. Саматов өз сөзүнүн аягында 7 жыл мурунку окуяны мисал катары келтире баштады. Эсиңиздерде болсо, 7 жыл мурун арабыздан бир таланттуу делген хирург ката кетирип адам өлтүргөн. Биз андайларга медицинада орун жок экенин далилдегенбиз. Ошондуктан Капстан келген конок. Дал ошол учурда залдын жарыгы өчүп, чоң экранда Саматовдун жана Канаттын сүрөттөрү чыга баштады. Саматовдун үнү жазылган аудио жазуу бүткүл залды жаңыртып жиберди. Канат, Адилетти каматпасак, биздин орган сатуу бизнесибиз ачылып калат. Көрсөтмө бер, мен сени колдойм. Залга өлүмдөй жымжырттык орноду. Саматовдун жүзү заматта боздой түштү. Ал микрофонду кармап, бул жылаа. Бул монтаж, деп бакыра баштады. Адилет артоңку жол менен сахнага карай баяу кадам таштады. Ал башындагы кепкасын чечип, түз эле Саматовго карады. Залдагы дарыгерлер бул Султановго. Ал тирүүбү? Деп күбүрөй башташты. Салам, Саматов, 7 жылдык абактан кийин кайрадан сени көрүү менин планымда жок эле. Бирок сен Канатты өлтүрүп, Эмирдин өмүрүнө кол салып, чектен чыктың. Адилеттин үнү микрофонсуз эле бүт залга угулуп турду. Медициналык чукул кырды ал. Саматов коркуудан эмне кыларын билбей, күзөтчүлөрүн чакыра баштады. Бирок Руслан Мырзаевдин күзөтчүлөрү залга кирген полиция кызматкерлерин токтотуп калышты. Дал ошол учурда форумдун ардактуу коногу, 70 жаштагы дүйнөгө белгилүү кардиохирург профессор Марк Розенберг кенеттен көкүрөгүн кармап, жерге кулап түштү. Залда ызы-чуу башталды. Профессорго жардам бергиле. Тез жардам чакыргыла, деп кекиришти уюштуруучулар. Саматов сахнадан качып кетүүгө аракет кылды. Бирок профессор Розенбергдин жанына барып, анын абалын көрүп, коркуп артка чегинди. Саматов теорияны жакшы билсе да, практикада алсыз экенин баары көрдү. Адилет эч ойлонбостон профессордун жанына чуркап келди.
жол бошотуңдар. Жүрүктүн аортасы жарылып кетти, расылай эми аорта. Бизде 5 мүнөт гана убакыт бар, деди Адилет. Сен соттолгонсуң. Сага тийүүгө болбойт, деп бакырды Саматовдун жактоочуларынын бири. Сиздер мыйзамды ойлоп жатканда бул жерде адам өлүп жатат. Адилет Розенбергдин көкүрөгүн ачып, биринчи жардамды көрсөтө баштады. Бул форум азыр ачык асман алдындагы операциялык бөлмөгө айланды. Адилет Розенбергдин өмүрү үчүн күрөшүп жатканда бүткүл залдагы дарыгерлер демин ичине катып карап турушту. Ал жандагы медициналык сумкадан кичинекей скальпелди алып, профессордун көкүрөгүнө тез арада кесүү жасады. Бул өтө упурталдуу кадам эле, бирок профессордун жүрөгүнө аба кирип жаткан. Адилет өзүнүн хирургиялык чеберчилигин бүткүл дүйнөнүн алдында далилдеп жатты. 7 жыл абак анын колундагы сезимталдыкты өчүрө алган эмес. Саматовдун акыркы кадамы. Адилет профессордун абалын турукташтырып жатканда, Саматов сахнанын артындагы күзөтчүсүнө жашыруун белги берди. Күзөтчү куралын Адилетке көздү кезиди. Ал Адилетти профессорду өлтүрүүгө аракет кылды деген шылтоо менен атып салмакчы болду. Бирок Руслан Мырзаев муну алдын ала байкаган эле. Анын күзөтчүлөрү кылмышкерди кармап кетишти. Адилет профессор Розенбергдин жүрөгүнүн согушун калыбына келтирди. Профессор терең дем алып көзүн ачты. Ал Адилеттин колун кармап: "Рахмат, жаш жигит. Сен мени өлүмдөн сактап калдың", деди алсыз үн менен. Бул көрүнүштү көргөн жүздөгөн дарыгерлер жана чет элдик меймандар ордунан туруп Адилетке кол чаба башташты. Саматов болсо залдын бурчунда полициянын курчоосунда калды. Жеңиш жана жаңы табышмак. Полициянын генерал-майору сахнага чыгып, Саматовдун колуна кисен салды. Саматов, сиз канатты өлтүрүүгө буйрук бергендигиңиз жана орган сатуу кылмыштарына тиешеңиз бар экендиги боюнча камакка алынасыз. Документтер жана аудио жазуулар жетиштүү, деди ал. Саматов Адилетти карап тиштерең кычыратты. Сен жеңдим деп ойлойсуңбу, Султанов? Мен системанын бир бөлүгү ганамын. Менин артымда ким турганын билсең, сен өзүң абакка кайтып барууну сурамаксың, деди ал кетип баратып. Адилет Розенбергди тез жардам унаасына салып жатып, Саматовдун сөздөрү жөнүндө ойлонду. Система. Демек Саматовдон да жогору турган, 7 жыл мурун Адилетти атайын курмандыкка чалгандагы бир күч бар. Ошол учурда Адилетке Руслан Мырзаев жакындап келди. Адилет, бүгүн сен жеңдиң. Профессор Розенберг сени колдоорун айтты. Лицензияң жакынкы күндөрдө калыбына келет. Бирок Саматовдун айткан системасы бул Салимов деген ат менен белгилүү олигарх. Ал өлкөдөгү бардык жеке клиникаларды көзөмөлдөйт. Жана канаттын өлүмүнө Саматов эмес, Салимовдун адамдары түздөн түз тиешелүү окшойт. Адилет чарчаган көздөрү менен асманды карат. Анын күрөшү бүтө элек болчу. Ал эмирди жана өзүнүн келечегин каргоо үчүн бул системаны түбүнөн бери талкалашы керек эле. Кенеттен Адилеттин телефонуна белгисиз номурдан хабарлама келди. Профессор Розенбергди куткарып, сен өзүңө өлүм өкүмүн жаздың. Салимов сени күтүп жатат. Адилет хабарламаны өчүрүп, Русланды карат. Руслан, мен тактобойм. Кийинки кадамбыз, Салимов, 7 бөлүм, көрүнгөн душман жана көмүскөдөгү система. Ак халаттын оордугу. Форумдагы окуядан бир жума өткөндөн кийин Адилет Султановдун медициналык лицензиясы расмий түрдө калыбына келтирилди. Бул өлкө тарыхында мурда болуп көрбөгөн окуя эле. Профессор Розенбергдин жеке сунушу жана Руслан Мырзаевдин таасири саламаттыкты сактоо министрлигинин бюрократиясын талкалап өттү. Адилет өзүнүн эски ооруканасына башкы кардиохирург болуп кайтып келди. Ал коридордо бара жатканда жаш дарыгерлер ага суктануу менен, ал эми эскилер коркуу менен карап жатышты. Бирок Адилеттин жүрөгүндө тынчтык жок эле. Канаттын табышмактуу өлүмү жана Саматовдун акыркы сөздөрү анын кулагында жаңырып турду.
Доктор Султанов, сизди кабылдамада күтүп жатышат, деди Медайым. Адилет кабинетине киргенде, аны ал жерде Руслан Мырзаев күтүп турган экен. Анын жүзү өтө олуттуу эле. Адилет Салимов биринчи кадамын жасады, деди Руслан. Менин компанияма карата салык текшерүүлөрү башталды. Ал эми эмерди дарылаган ооруканага карата мыйзамсыз иш жүргүзүү боюнча кылмыш иши козголду. Салимов сени мага каршы курал катары колдонгусу келет. Ал эмнени каалайт? Деп сурады Адилет. Ал сенин колуңдагы Саматовдон калган кара баштыктын ичиндеги Салимовдун файлынын түпнускасын каалайт. Ал жерде Салимовдун чет өлкөлүк клиникалар менен түзгөн мыйзамсыз келишимдери бар. Эгер ал документтер ачыкка чыкса, Салимовдун миллиарддаган долларлык империясы кулайт. Табышмактуу бейтап. Ошол эле күнүкү ичинде ооруканага өтө оор абалда бир жаш келинди алып келишти. Анын аты Назгүл, ал Салимовго таандык Элита Мед жеке клиникасынан качып чыккан экен. Келиндин жүрөгү токтоп кала жаздаган, бирок эң кызыгы анын көкүрөгүндөгү хирургиялык тырыктарда эле. Адилет Назгүлдү текшерип жатып таң калганын жашыра алган жок. Бул эмне? Деди ал Бакитке. Анын жүрөгүнө жасалма клапан коюлган, бирок ал клапан медицинада катталган эмес. Бул эксперименталдык медицина. Алар бул келинди тажрыйбалык койон катары колдонушкан. Назгүл бир азга эсине келип, Адилеттин колунан кармады. Мени алардан куткарыңыз. Салимов. Ал жерде дагы башкалар бар, деп шыбырады да кайрадан эсин жоготту. Адилет Салимовдун канчалык деңгээлде коркунучтуу экенин эми түшүндү. Бул жөн эле коррупция эмес, бул адамдардын өмүрү менен ойнолгон кандуу бизнес эле. Салимов менен жолугушуу. Эртеси күнү Адилеттин кабинетине кымбат костюм кийген, жашы 50дөн ашкан, көздөрү муздак адам кирип келди. Бул Салимов эле. Анын артында эки күзөтчүсү эшикти жаап калышты. Демек 7 жылдык абак сени акылдуу кылбаптыр, Султанов, деди Салимов отургучка жайланышып. Саматовду кулаттың, бул мага жакты. Ал өтө ач көз болуп кеткен эле. Бирок менин ишиме кийлигишкенин, бул сенин эң чоң катаң. Назгүл тууралуу айтып жатасызбы? Же ошол эксперименталдык клапандарбы? Адилет кыркпой анын көздөрүнө тигилди. Салимов жылмайып койду. Назгүл менин менчигим. Аны мага кайтарып бер. Ал эми сен мага керек дарыгерсиң. Мен сени жек көрбөйм. Адилет 7 жыл мурун сени абакка мен эмес, Саматов жиберген. Мен болгону ага жолтоо болгон эмесмин. Эми сага сунуш, мага иште. Сага дүйнөдөгү эң заманбап лабораторияны берип, лицензияңды эл аралык деңгээлге чыгарам. Жөн гана Мырзаевден алган файлдарды мага бер. Сиздин лабораторияңызда адамдар өлүп жатат. Салимов, мен хирургмун, мен өмүрдү сактайм. Сизди кылмышкерлерге иштегенче кайрадан абакка кеткенди артык көрөм, деди Адилет нык үн менен. Абаккабы? Салимов каткырып күлдү. Жок, Адилет, абак сен үчүн бейиштей сезилет. Эгер менин айтканымды кылбасаң, сенин жаныңдагы адамдар жабыркайт. Мырзаевдин уулу Эмир. Ал али толук айга элек, туурабы? Адилеттин жөндөрү түйүлүп кетти. Эгер Эмирге тийсеңиз, мен сизди өз колум менен жок кылам. Көрүбүз, деди Салимов жана кабинетине чыгып кетти. Жүрөккө жасалган чабуу. Түн ичинде Адилет ооруканада Назгүлдүн абалын карап жаткан. Кенеттен оорукананын кычкылтек берүүчү системасы иштебей калды. Ошол эле учурда реанимациядагы бардык аппараттар өчө баштады. Адилет. Назгүл дем албай жатат. Бакиттин айкайлаган үнү угулду. Адилет Назгүлдүн палатасына чуркап кирди. Көрсө, Салимовдун адамдары оорукананын техникалык бөлүмүнө кирип, кычкылтек түтүктөрүн кесип кетишиптир. Бул ачыктан ачык кол салуу эле. Адилет караңгыда кол чырактын жарыгы менен Назгүлдүн жүрөгүнө массаж жасай баштат.
Тез. Жасалма дем алдыруу шу аппаратты алып келгиле. Деп кекирди ал. Бул түндө Адилет өзүнүн кесиптештери менен бирге бүтүндөй оорукананы сактап калууга аракет кылды. Ал Салимовдун канчалык деңгээлде ырайымсыз экенин өз көзү менен көрдү. Бирок Назгүл аман калды. Мурдагы аялынын келиши. Эртеси күнү Адилетти дагы бир сокку күтүп турган эле. Ооруканага анын 7 жыл мурун ажырашып кеткен аялы Мээрим келди. Мээрим абдан корккон жана ыйлап алган эле. Адилет, мени кечир. Мен сени таштап кеткенде башка жолум жок болчу. Бирок азыр алар мени коркутуп жатышат. Деди Мээрим калтырап. Кимдер? Салимовдун адамдарыбы? Адилет аны отургучка отургузду. Ооба. Алар мени сенин колуңдагы документтерди уурдап берүүгө мажбурлап жатышат. Эгер мен кылбасам, алар менин азыркы үй бүлөмдү, баламды жок кылабыз дешти. Адилет башын кармап отуруп калды. Салимов анын эң назик жерлерин таап жатты. Мээрим анын өткөн жашоосундагы эң чоң жарасы эле. Мээрим, коркпа. Сен Руслан Мырзаевдин үйүнө барасың, ал жерде коопсуз болот. Салимовго айт, документтерди мен өзүм алып барам деп. Бирок мен ага документ эмес, өлүм алып барам, деди Адилет көздөрүнөн от чачырап. Акыркы соккуга даярдык. Адилет Руслан Мырзаев менен бирге Салимовдун жашыруун лабораториясынын ордун табышты.